Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү, эфирде ачык маек көрсөтүүсү, студияда мен Нурзада Сыдыкова, амансызбы. Кыргызстанда бүгүнкү күндө спорттун футбол түрү боюнча бир топ өсүүлөр, өнүгүүлөр жана алдыга жылуулар болуп жатканын байкодобуз. Соңку күндөрү ушул массалык түрдө өлкө боюнча бүт футбол талааларынын ремонттон өтүшү жана Бишкек калаасында эң чоң эл аралык стандартка жооп берген стадиондун курулушу башталды. Биз бүгүн дал ушул футболдогу өсүп өнүгүүлөр жана бир топ жаңылыктар туурасында сөз кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызда Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков студиябызда. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Алгач эле мен ошол жогоруда айтып өткөндөй эле Кыргызстанда эң чоң 45 миң орундуу футбол талаасынын курулушу боюнча сөз кылгым келип турат. Бул туурасында кыскача токтолсоңуз. Бул оюн талаасы стадион боюнча өзүңүздөр билесиздер, эл аралык деңгээлде биз эл аралык турнирлерди өткөрүш үчүн бизге заманбап бүгүнкү күндө стадион керек. Биздин азыркы Дөлөн Өмүрзак стадионубузда көп нерселер талаптарга жооп бербейт. Ошого байланыштуу былтыркы жылы биздин 100 жылдык мааракебизде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич өзү ишеним түрдө айткан, метер ишке ашырабыз, курабыз деп. Мына былтыркы август айында капсула салынып, анын иш пландары иштелип чыккан. Быйыл мына Кудай буйрса иш башталды. Жалпы сыйымдуулугу 45 миң орундуу, эл аралык стандартка жооп берет. Биздин АФКнын, ФИФАнын бүт уюштурулган дүйнөлүк чемпионат, Азия кубогуна тандалма оюндарын баарын өткөрө алабыз. Биздин күйөрмандарга, ошол эле биздин оюн талаасында ойногон футболисттерибизге, машыктыруучуларга, калыстарга, ошол оюндун комиссарына, жалпы эле медицина тармагынын өкүлдөрүнө баардыгына заманбап талапка жооп бере турган стадион болуп курулуп бүтөт. Качан курулуп бүтөт деген суроо? Бул долбоорду азыр Кыргыз Республикасынын иш башкармалыгынын иш алып барып атат. Алардын кечээ Камчы Кыдыршаевичтин барып инспекция кылгандан кийин ал жерде айтылды, 2 жыл аралыгында бүтүрөбүз деп. Азыркы күндө Кудай буйрса 31 август 2026 жылы бүтөт деп турабыз. Ошол эле учурда 5 күнгөйдө дагы ушул спорт комплекси. Андан тышкары, ооба, Камчы Кыдыршаевич бизге Кыргыз футбол биримдигине президент болуп шайланып келгенден кийин жалпы инфраструктура түзүмдөрүнүн шарттарын өзү карап чыгып, анан ошолорду оңдо түзөө иштерин уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алды. Андан тышкары 25 мартта билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыкты. Ал жарлыктын негизинде бирден бир пункт талабы ошо инфра түзүмдөрдү оңдоп чыгуу. Бизге шарт түзүү. Күйөрмандарга, футболчуларга ошолордун негизинде азыр иштер башталды. Быйыл Кудай буйрса 12 объект ишке берилип жатат. Ремонт башталды, реконструкция иштери жүрүп атат. Андан тышкары өлкө боюнча 5 күнгөй ошолордун бири. Ал жерде баягы нөлдөн баштап стадионду куруп чыгабыз. Ал жерде демөөрчүлөр менен биздин баягы президенттин жарлыгына ылайык бизде азыр футболду колдоо боюнча, өнүктүрүү боюнча фонд түзүлдү. Ал фонддун каржылоо булагы чечилген. Азыр толук кандуу иш жүрүп атат. Кудай буйрса эми биздин график боюнча 25 августта ишке беребиз деп турабыз. Бүтүп калсак, эгемендүүлүккө ушул 5 күнгөй айылында Талант футбол клубуна жаңы заманбап стадион чакан 3 миңдик сыйымдуулукка жакын стадион берилет ишке. Анан ошол эле учурда жогоруда өзүңүз дагы айтып калдыңыз, Дөлөн Өмүрзаков футбол талаасы боюнча ремонт иштери башталат деп дагы айтылды эле. Аны качан баштайсыздар? Анан жакынкы убактарда биздин футбол оюндары ошол талаада өтүп атат да. Анан кандай болуп калат деген суроо. Биздин улуттук курама команда билесиздер, Дөлөн Өмүрзак стадиондо оюндарын өткөрөт, эл аралык оюндарды. Андан башка азыр бир да биздин АФКнын талабына жооп берген стадионубуз жок. Бирок азыр Дөлөн Өмүрзаковду июнь айында Малайзия менен оюндан кийин Кудай буйрса реконструкция, ремонт, капиталдык ремонтко жапкан турабыз. 90 күн аралыгында сентябрдын 10-на чейин бүт иштери бүтүрүү максатында милдеттеме турат. Аны азыр биздин мамлекеттик курулуш агенттиги менен ошондой эле
биздин мамлекеттик департамент спорт жана жаштар департаменти менен чогуу иш алып барып атабыз. Кудай буюрса июнь айына чейин биз пландарды бүт даярдап барып, эскиз эмнелерин ремонттан өткөрөбүз. Ошолор боюнча иш кетип атат. Июнь айында кудай буюрса ремонтко берилип, сентябрь айына бүтүп калабыз деген ойдо турабыз. Андан тышкары Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда мэрия тарабынан ошол стадиондун үстү жабылып, баягы чечинчүү, кийинчүү жайлар оңдолуп, андан тышкары биз фонд өнүктүрүү фондунан акча бөлүнүп, Кыргыз футбол бирими тарабынан биздин баягы матчта освещенияларды бүтүрөбүз, жарыктандырууну. Эгер биз альтернатива өзүбүзгө экинчи стадион, мындайча айтканда, курама команданын ойной турган стадион даярдап турушубуз керек. Ошондо жогоруда айтпадыңыздарбы, өлкө боюнча 12 объект толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, толугу менен шарттар түзүлөт депчи. Анан ошондо ар бир облустагы эң негизги делген футбол аянттары толугу менен оңдоп түзөөдөн өтөт. Азыр мына биринчи Бишкек шаары боюнча кетсек, Дөлөн Өмүрзаков оңдоо түзөө иштери башталат. Июнь айында 3 ай аралыгында бүтүрөбүз деп турабыз. Андан тышкары азыр Бишкек шаарынын ичинде биздин футбол борбору Республика спорт коллежинде оңдоо иштери болот. Эмгек резервин азыр мэрияга өткөрүлүп берилди. Ал Алга футбол клубуна оңдолуп, ошол жерде өздөрүнүн чемпионат оюндарын ошол жерде өткөрөт. 4. Андан тышкары материалдык техникалык база, жаңы тренировочный база курулуп атат. Мурас Юнайтед Орок айылынын жанында, ошо жаңы стадиондун жанында 5 күнгөй 6 стадион курулуп атат. Кара Балта шаары, Каракол шаары, Өзгөн шаары, Кочкор Ата, Жалал Абад, Курманбек стадиону и Ахматбек Сүйүнбаев Ош шаарында. 12 жерде курулуш иштери бүт реконструкция, кээ бир жерде капиталдык ремонт жүрөт, кээ бир 5 күнгөй окшон жерлерде нөлдөн баштап курулуп чыгат стадиондор. Түшүнүктүү. Анан дагы бир суроо, бизде Барселона академиясы ачылбады беле Жалал Абадта. Анан ошол ачылгандан бери дээрлик жарым жылдан ашып калды окшойт, Кандай жаңылыктар болуп атат? Ошол академия ачылгандан бери бизде өзгөрүүсү, жылыштар туурасында. Жылыштар бар, эмне дегенде биринчиден ошол жаш балдарга шарт түзүлдү. Буну 3 жыл мурун ошол биз концепциясын иштеп чыгып, Камчы Кыдыршевичке сунуштаганбыз. Ал кишинин колдоосу менен бул ишке ашты. Бул жалпы эле Барселона академиясы бир Кыргызстан үчүн эмес, жалпы Орто Азия КМШ өлкөлөрүнө деп ачылган. Барселона футбол клубунун 29-чу академиясы дүйнөдөгү. Жалал Абад шаарына жайгашкан. Азыр 30-чу академия, билесиздер, Бишкек шаарына капсула салынган. Алда курулуш иштери азыр пландары даярдалып бүттү, Кудай буюрса ишке берилсе. Барселона клубунун Кыргызстанда 2 чоң мындай дүйнөдөгү 2 футбол академиясы жайгашат. Жалал Абадта академия боюнча айтып кетсем, август айында былтыр келип Лапорта биздин Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен ачылышы болгон. Андан бери иштер жүрүп атат. Испаниядан адистер келген. 6 айлык аралыгында мына дүйнөдөгү Барселонанын футбол академиялары биригип, Барселона шаарында жолугушуп, ошол жерде дүйнө чемпионаты өткөрүлдү. Биздин балдар, ошол даярдалган балдар ошол академиядан барып ошол жака катышып келишти. Жыйынтыгын эми көрүп жатабыз. Мисалы, азыр 1 жыл же 6 айдын аралыгында эле ушул чоң ийгилик жаратабыз деп максат кылып койгон эмеспиз. Бирок ошого карай балдар өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, өнөрүн бүт көрсөтүп, өжөрлүгү менен ошол жакта татыктуу ойноп келишти. Жакшы, анан айтсаңыз, ошол биздин жакында эле футболчулардын дагы бир беттеши алдыда күтүп атат, чоң беттеш. Ошол туурасында токтолсок, буга ошол дүйнө чемпионатына тандап алуу тууру болуп атпайбы? Кандай болот? Ага даярдыктар кандай? Буга чейинки оюнда ошол Кытайлык Тайбэй командасын 5-1 эсебинде биздикилер жеңип алган болчу, Ооба, үйдө азыр Малайзия курама командасы менен беттешебиз 6 июнда. Бул экинчи дүйнөлүк чемпионатка экинчи этабында баскычында ойноп атабыз. Кудай буюрса Малайзияны утуп, кийин Аман менен оюнубуз калат алардын үйүндө. 2 оюн калды, 2 оюндун жыйынтыгы менен биз кийинки баскычка чыгабыз деп аракет кылып, ниет кылып отурабыз. Кудай буюрса утуп чыксак, 3-этап сентябрь айында башталат. Ал жерде 18 команда калат, 3 тайпага бөлүнүп 6-6-дан. Дагы 3-этап ойнотулат. 3-этаптан 6 команда туура жолдомо алат. Калган 3-4 месте алган командалар 3 группадан дагы 2 бөлүнүп туруп 3-төн 2 жолдомого ат салышат. Ошентип 4 этаптан турган дүйнөлүк чемпионатка баскычты өтсөк, Кудай буюрса ошол күчтүү Азиядан 8 кураманын ичине кирип калсак, дүйнө чемпионатына барабыз деп ниет кылып иштеп жатабыз.
команданын даярдыгы жүрүп атат. Ар бир футболисттер азыр ар бири өзүнүн клубтарын ойноп атат, чет өлкөдө, ички чемпионатта. Биздин башкы машыктыруучу азыр иш пландарын баштады. Кайсыл жерде машыгабыз, кайсыл жерде даярданабыз, кандай кылып даярдык көрүп барабыз. Ошол боюнча азыр иш пландары жүрүп атат. Анан менде суроо ушул командага ушул чет элдик оюнчуларды кошуу боюнча буга чейин сөз болуп калды эле да, кабыл алуу. Кандай болот? Командага дагы чет өлкөдөн мындай күчтүү оюнчулар келсе кабыл алуу болобу же кандай? Жок, ал ФИФАнын регламенти бар. Ал талапка ылайык биздин жарандыкты алыш керек биринчиден. Башка өлкөнүн, улуттун же башка мамлекеттин жараны болсо, биздин мамлекет ал жерде биз жарандыкты бергенден тышкары ФИФА тараптан дагы өзүнүн уруксаты бар. Мисалы, эч кеминде 5 жыл бул жакта жашаш керек. Ойноп, бул жакта жүрүп, башка улуттук курама командага ойнобогон болуш керек. Үчүнчүсү, мисалы, эгер мисалы биздин азыр немис улутунда балдарыбыз Германияда жашап, ата-энелери бул жакта төрөлүп, бирок көчүп кетип, 90-жылдар көчүп кеткен балдардын ата-энелердин балдарын биз азыр кайтарып ошо жардам берип ойноп жүрүшөт. Ошондой теги Кыргызстан менен байланыш болуш керек. Анан ошондо гана биз жарандыкты берип, ал паспорттан ФИФАга тастыктоочу бүт каттаптыр документтер жөнөткөндөн кийин гана ФИФА уруксат бергенден кийин гана ал ошол футболист ойной алат курамага. Ал мындай келип туруп жарандык берип койсо эле ойной албайт. Азыр бизде курама командада мына ушундай чет өлкөлүк жарандар барбы? Бар. Бизде азыр мына ага-ини Кими Мерк менен Кай Мерк бар, Мишинка бар. Андан тышкары Жоэл Кожого алып бергенбиз. Ал 5 жыл биякта жашап, ички чемпионатта ойноп, анан жарандык алып, өзүнүн каалоосун билдирген. Биз анан жарандык алып бергенбиз. Андан тышкары Давыдов бар. Азыр да каалоочулар бар, бирок биз өзүбүздүн Кыргызстандын тарбиялануучуларын ойнотолу деп жатабыз. Басым биздин өзүбүздүн ата мекендик баягы футболчуларга басым жасайбыз. Анан ошол оюнчулар деп калдык. Оюнчулардын гонорары кандай болот? Аларга түзүлүп аткан шарттар кандай болуп атат? Гонорар ар бир футболист 18 жашын толгондо профессионалдык 16-18 жашынан контракт түзө баштайт клубтар менен. Алардын айлык маянасы бул клубта төлөнөт. Курама командага келгенде булар өзүнүн баягы ата мекенди ошол биздин желекти коргош үчүн келишет. Анан ар бир каалоочу келип ойной алат. Ким ошол убакта даяр болуп келип биздин курама команданын катарына кошулуп туруп биздин улуттук курама командага ойносо, биз мисалы азыр максат кылып коюп атабыз да 3-этапка өтөбүз деп. Ар бир оюндун жыйынтыгы менен биз мамлекет тараптан дейбизби же болбосо биздин футбол биримдик тарабынан ошолорго премия катары, стипендия катары төлөп беребиз. Бул оюн ар бир оюнга анан ар бир ошол аткарылган иштин жыйынтыгына жараша. Мисалы биз кийинки этапка өтсөк, аны ошол жакка кошуп туруп, мисалы бонус катары аларга премия беребиз. Ар айда айлык төлөнбөйт биздин улуттук курама команданын футболчуларына биздин футбол биримдик тараптан, мамлекет тараптан төлөнбөйт. Булар өзүнүн профессионалдык контракты бар. Мисалы футбол клуб Абдышатада ойнойт, айлыгы ошол жактан алышат. Биз чакырганда дата баягы ФИФАнын өзүнүн даталары бар. Март айында, июнь айында, сентябрь, октябрь, ноябрда жылына 5 дата бар. Ошол 5 датада ар бир дүйнөдө кандай клуб болбосун, биздин футболистти биз улуттук курамага чакыртуу жөнөтсөк, алар сөзсүз түрдө кое бериш керек регламентке негизинен. Анан ал балдар келип ойнойт, ойногондон кийин мындайча айтканда сдельная оплата да. Ошол утса премия беребиз. Эгер мисалы бонус мындай берген мотивация катарына бонус объявлять этсек, анда ошол бонусту төлөп беребиз. Анан айтсаңыз, ошол курама командага кошулуу үчүн өзүбүздүн эле жарандар же мындай шарттары барбы? Буга чейин ушул спорт менен машыккан болуш керекпи? Кандай кабыл аласыздар? Буну 13-14 жашынан баштап улуттук курама командага даярдап келебиз. 13-14 жашында өспүрүмдөрдүн курама командасына келип түшөт бала. Ар бир биздин ички ата мекендик футбол клубтарында тарбияланып келишет. Күндө ошол жакта тарбияланып, ошол жактан биздин ички чемпионатта ойногондо биздин башкы машыктыруучулар, мисалы 17 жашка чейин, 20 жашка чейин, 23 жашка чейин улуттук курама команда деп коебуз. Ошол 17 жашка чейин курама командалар 14, 15, 16 жашка чейин деп ар бир башкы машыктыруучу барып, ошо селекция жүргүзөт, тандоо иштерин жүргүзөт. Ал жерден балдарды алып туруп биз эл аралык турнирлерге алып чыга баштайбыз. Кыргызстандын атынан 14 жаш, 15, 16 жашында. 16 жашында биринчи жолу биздин курама команда өспүрүмдөр Азия болгон тандалма оюндарын ойноп баштайт.
17 жашында Азия кубогуна катышат, 17 жашында Азия кубогуна күчтүү төрттүккө кирсе, дүйнө чемпионатына катышат, 17 жашка чейинкилер. Ошентип бала таптап алып келе берет курама командага. Негизинен бардык биздин клубтарда жайгашып, ар бир аймакта ошол клубтарда жандандыруу иштери жүрүп баштады. Эмнеден эле каржы булагы жок, керки жерде, мисалы региондо, алыскы аймактарда балдар бар, таланттар. Бирок биз аларга колубуз жетпечү, эмнеден эле шартыбыз жок болчу. Баланы Бишкек жака клубтарга алып келип жайгаштыра элесек, алардын материал базасы жок, жатаканасы жок, окуй турган жерге ошол шарттарды уюштуруп баштадык. Кудай буйрса, Барселона Жалалатта региондо күчтүү балдарды жыя баштадык. Ошто Асылбек Момунов академиясына ал жерге жыя баштадык. Андан тышкары биздин футбол борбору оңдолуп түзөө иштери жүрүп атат. Бул жерде академия футбол ачылса, бул жерге 100 адамга ылайыкташтырып азыр шарттарды түзүп атабыз. Бул жерге жыябыз. Анан биздин республикалык спорттук коллежинде, мурунку спорт интернат, ошол жерге былтыр футбол бөлүмүн ачтык да 2009-жылкы балдарды 7 областтан, аймактан жыйып күчтүү балдарды тандап алып келип койдук. Алар тамактанып, 3 жумал тамагы, машыгуу көнүгүү иштери, окуусу, жатаканасы баары чечилген. Эми ошентип 4 академияда даярдык жүрүп барса, Кудай буйрса, келерки бир 5-4-7 жылда мисалы баягы жыйынтыкка жетебиз деп ойлойм. Андан тышкары ар бир биздин 10 клуб, премьер лигадагы клубтар өздөрүнүн академияларын ачыш керек. Аны ачыш үчүн дагы материал техникалык база керек, жатакана уюштуруш керек, күчтүү балдарды тандап алыш керек. 13-14 жаштан иргеп баланы бөлүп туруп, күчтүү балдарды тандап ошолорду даярдап башыбыз керек. Жалпысынан масса баардыгы ойноп атат футбол, бирок арасынан сурулуп, таланттуу балдарды алып чыгып атайын даярдык көрүшүбүз керек. Жогоруда өзүңүз айтып калбадыңыз, бир шарттарды түзө баштадык деп, эми буга чейин дагы массалык маалымат каражаттарында дагы айтылып жүрөт. Анан бирок мындан бир нече жыл мурда ошол Ош шаарында дагы ошол футболчулардын шарты боюнча бир топ нааразычылыктар айтылып жүргөнү маалымда, бул массалык маалымат каражаттарында дагы айтылып, чагылдырылып жүрдү. Азыр учурда кандай ал жакта? Азыр Асылбек Момунов академиясы FIFA тараптан биз Кыргыз футбол биримдиги, ошол кезде футбол федерациясы болчук. 16-жылы долбоорду ишке ашырып, 17-жылы академияны ишке бергенбиз күз айында. 18-жылы иштеп, ошол кезде мэрия тарабынан жана мамлекеттик госдепартамент тараптан акча булагы бизге бөлүнгөн эмес. Биз каржы булагын чече албай, ал кезде шартыбыз жок. Анан 18-жылы биз буну мындай жеке ательнердин акчасы менен уюштуруп баштаганбыз. Машыктыруучуларды алып келип Бразилиядан ошондо баштап, андан кийин 19-жылдан баштап, 19-20 жылдары Каганат футбол клубу уюштурулуп, ошолорго бергенбиз оперативдик башкаруу үчүн. Алар 2 жылдан ашык башкарып неме болушту. Ошол кезде анан кийин баягы пандемия болуп кетти. Андан 21-жылы ошентип кичине ошол жерде нааразычылыктар ошол жерден келип чыккан. Биз 22-жылы буну толук кандуу биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Кайра Кыргыз футбол бириминде биз өзүбүз уюштуруу иштерин өзүбүз алып баратабыз, өзүбүз башкарып, азыр өзүбүздүн карамагыбызда. Ал жерде азыр уюштурулуп, жатаканын тамак аштарын шартыбызга жараша азыр бир 20га жетпеген балдарды жайгаштырып ойнотуп жүрүшөт. Бирок кийинки жылдан баштап Кудай буйрса толук кандуу ал жерде 84 бала ылайыкташтырылган. Кудай буйрса ал жерде да азыр каржы булагын чечип, шарттарын түзүп, дагы 84 баланы ошол Ош Баткен областында балдар ал жерге жайылып атабыз. Жалалатка жайылып атабыз, Жалалат областында балдар. Анан биякта түндүк жакта жайгашкан балдар көл талас нарындагыларды спорт интернатка биздин азыркы борбор, футбол борборунда курулуп аткан академияга жайгаштырсак, жалпы Кыргызстанда 7 дубан 2 шаардагы күчтүү балдарды ошол 4 академия тарбиялап чоңойтабыз. Жакшы экен. Анан машыктыруучулар туурасында сурагым келип атат да. Буга чейин ошол чет жактан машыктыруучуларды алып келүү маселеси да бир мындай учкай айтылган болчу. Машыктыруучулар бүгүнкү күндө өзүбүздүн эле кыргыздын машыктыруучуларыбы же чет өлкөдөн келгенби, же алдыда алып келүү пландар барбы? Ушул туурасында токтолсоңуз. Биздин ата мекендик машыктыруучуларды акыркы 8 жылда АФКнын конвенциясына ылайык иштерди алып барып атабыз. Кудай буйрса азыр көбөйүп калды саны. Машыктыруучуларды С, Д, С, Б, А, Про деп лицензия бөлүнөт категорияга. Аларды окутуу иштери жүрүп атат. Ар 2-3 жылда лицензияны Ддан Сга, Сдан Бга тапшырып өтүп турушат. Андан тышкары биздин баягы ортодо ажырым пайда болуп калганда, биздин баягы союз кезиндеги машыктыруучулар менен биздин азыр 90-жылдан кийинки азыркы машыктыруучулардын ортосунда ажырым чоң. Эмне дегенде биз 70-80 жылкы туулган биздин жарандарга машыктыруучулар азайып кеткен. Убагында окуу
иштери, дайрыктар көрүлгөн эмес, кадр маселеси чечилген эмес. Аз чечип барып атабыз, эми ошол баягы вакуумду толтурган аракет кылып атабыз. Андан тышкары азыр футбол клубтарында башка машыктоочуларды чет жактан өздөрү жалдап алып келишет. Алардын жанына биздин ата мекендик машыктоочулар ассистент болуп иштеп жүрүшөт. Тажрыйба арттыргандан кийин акырындык менен биздин мисалы азыр Талант футбол клубунда иштеп жүрөт башка машыктоочу болуп, ошондой эле Мурас Юнайтед азыр былтыр мисалы ата мекендик иштеген, быйыл чет жактан алып келишти. Нифчиде азыр өзүнүн ата мекендик машыктоочулар иштеп баштады. Ошол эле Алайда иштеп баштады. Ошентип Кара Балтада көпчүлүк басымдуу бөлүп эле ата мекендик машыктоочулар. Бирок кээ клубтар өзүнө чоң максат коюп иштешип атат, АФК ачып, АФК клубун утабыз деп, ошолор баягы чет жактан алып келип иштеп атат. Эмнеден алардын тажрыйбасы бар, чоң клубтарда иштеген, кайсыл учурда кандай кылып балдарга таасир этип, ошолорду тарбиялап, даярдыктарын көрүп барат, ошолордон анан опыт алмашып, биздин ата мекендик машыктоочулар менен атат. Бирок курулма командада ар бир тренинг штабта биздин ата мекендик машыктоочулар ассистент болуп кирет. Бул сөзсүз биздин талабыбыз. Эмне дегенде чет жактан келгенден анын тажрыйбасын биз алып калышыбыз керек. Ошол биздин машыктыруучулардын айлык маянасы аларды канааттандырабы? Клубтарда азыр өздөрү келишим түзүшөт. Анга бирок биз кирише албайбыз. Өздөрүнүн баягы мындайча айтканда жеке өздөрүнүн келишими. Бирок аны биз контролдоп барабыз. Келишимдин 3-чү экземпляры бизде турат. Эмне дегенде экөөнүн ортосунда талаш тартыш болуп калса, биз арбитр катары аны чечип беребиз. Футболисттердин арасында да ошондой. Машыктыруучулардын азыр өспүрүм балдарды, жаш балдарды тарбиялаган машыктыруучулардын айлыгын көтөргөн жатабыз. Эмне дегенде көпчүлүгү аз айлык майына болгондуктан байланыштуу. Көп биздин адистер 1-2-3 ай иштегенден ал айлыкка үй бүлөсүн бага албайт да, анын баары башка жумушка кетип калат. Аны азыр Кудай буйрса, мына Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен биздин ошо президентибиз, футбол биригинин президенти менен сүйлөшүп, Камчы Кыдыршевичинде чечим кабыл атабыз. Биздин өспүрүм балдарды тарбиялаган, жаш балдарды тарбиялаган машыктоочуларга айлыкты көтөрүп, орто эсеби менен 50 миңден ушу 80 миңге чейин көтөрөлү деп турабыз. Жогоруда өзүңүз дагы айтып калдыңыз, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ошол 2024-жылдан 2034-жылга чейин ошол кыргыз футболун мындан ары өнүктүрүү боюнча жарлыкка чыккан болчу. Ушул жарлыктын чыгышы бизге керек беле негизи? Жарлыктын чыгышы керек болчу. Биз буну мен мисалы футболист катары айтып кете алам. 30 жылдан бери күтүп эңсеп жашаганбыз. Эмне дегенде көпчүлүк өлкөлөрдө мамлекеттик колдоого алынган үчүн футбол батыраак жылган. Бизде болсо 30 жыл аралыгында мамлекеттен жардам бербеди деп айта албайм. Жардам берген, бирок мындай периодически жардам берген. Такай системдүү киришкен эмес. Эми Кудай буйрса жарлык чыкты. Акыркы 2 жылда деле жардам берип жүрүштү, бирок финансы каржы буларын чечип берген менен бизде ар тараптуу ар бир тармакта баары жардам берип иш алып барышыбыз керек. Эмне дегенде ошол эле Гос департаменттин алдында 76 өспүрүмдөр мектеби бар футбол боюнча. Ошол жерде машыктыруучуларга шарт түзүлүш керек. Андан тышкары футбол клубтары, ошол эле биздин инфраструктуралар 40 район, 30 шаардагы бүт шарттар түзүлгөндөн кийин гана элди ошол жака алып келе алат экенбиз да. Ансыз алып келе албайбыз. Жарлык керек, сөзсүз түрдө. Азыр 90 күн убакыт берилди бизге. 1-июлга чейин биз улуттук программа футбол өнүктүрүү боюнча даярдап чыгышыбыз керек. Биздин министрлер кабинети менен чогуу. Ошондон кийин баягы мындайча айтканда дорожный карта деп коебузбу? Өзүнүн биздин ошо жол картасын аныктап туруп, анан ошол менен дагы кетебиз. Мына ушул жарлыктын чыгышы, анан бүгүнкү бийликтин өзгөчө спорт тармагына көңүл буруп атканы, инвестиция тартып атканы, келечекте ошол биздин футбол же болбосо башка спорттун түрлөрүнүн өнүгүшүнө канчалык ишеним жогору? Ишеним 100%. Эмне дегенде ар бир кылынган эмгектин артында ийгилик болот. Буга мен толук кандуу ишенимдүү түрдө айта алам. Мен азыр мисалы ушул президентибиз тараптан, мамлекет тараптан уюштурулуп бизге ушундай жардам көрсөтүлүп атат. Мен ойлойм, биздин баягы спорт баягы цикл деп коебуз. 4-8 2 олимпиадалык цикл дегендей 7-8 жылда биз чоң ийгиликтер жарата баштайбыз. Анга чейин биз даярдыктарды көрүп баштайбыз. Баягы 13-14 жашында азыр терип 2009-жылкы 11-жылкы балдарды терип баарын тандалып даярдап баштадык. Ушул балдар 7-8 жылдан өзүнүн үзүрүн берет. Биздин көрөрмандарды, мамлекетте жашаган биздин жарандарга чоң бай ийгиликтер жаратып, чоң сүймөнчүлүккө ээ болобуз деп турабыз. Чоң рахмат. Келип ушул футбол жаатында футбол сүйүүчүлөргө сонун маалыматтарды берип
кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерде да келип өзүңүздөрдүн жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп туруңуздар. Мен болсо ушуну менен эфирди соңуна чыгарам. Кайрадан кийинки эфирлерде жолугушканга чейин аман туруңуздар, саламатта калыңыздар.